Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Гапар Атиев атындағы Көркем өнер музейінің директоры Мира Жаңғырачева бүгін билдиргенге қарағанда Койташ окуялары учурунда ал генерал Курсан Асановқа телефон чалып сүйлөшкөн эмес. Социалдык тармактарда болсо азыр аудио жазуу тарап жататанда Жаңғырачеванын үнүнө окшогон үн менен бирөө Атамбаевди атып эле салбайсыңарбы дейт. Бирок айрым адамдар жана күчтөр пайда болгон опурталдуу жана таза эмес абалдан пайдаланып, адам өлтүрүүгө жана күч колдонууга чакырып жатат деп Жаңғырачеваны күнөөлөй баштады. КСДПнын Асел Кодуранова жетектеген бөлүгү болсо, Ички иштер министрлиги менен баш прокуратурага кайрылып, ага каршы кылмыш ишин козгоону талап кылды. Бұл социал-демократтардың пикиринде музейдің директоры сыяктуу жогорку кызматта иштеген жетекчинин адам өмүрүнө болгон мындай мамилеси жазаланууга тийиш. Анткени жаш муунга ал терс үлгү болууда. Аны менен катар партия бул аудио жазууну алар чет мамлекетке экспертизага жиберген. Бирок ал бул жазуу кантип пайда болгон, сүйлөшүү чын эле болсо, аны ким жана кантип жазып алганы белгисиз. Мира Жаңғырачеванын бүгін билдиргенине караганда, бул былык аудио менен байланыштуу Апрель телеканалынын кызматкерлери бир айдан бери анын жанын койбой келет жана эгер алар аудио жана видео монтаж оюндарын токтотпосо, аларды сотко берүүгө туура келет. Анын айтымында өлкөдө миңдеген башка олуттуу маселелер жатса, алардын ага асылганы былык нерсе. Жаңғырачеванын айтымында өлкө үчүн күйгөн адам катары ал мындан бир нече ай мурда эле Атамбаев тууралуу өз пикирин бир нече интервьюда ачык билдирген. Бирок КСДП, анын саясий кеңеши жана Апрель телеканалы ал кезде эч жоопко жараган эмес. Кийин Атамбаев Койташтагы үйүндө бекинип алып, таш чогултуп, оготпес бункер куруп жатканда да алар унчуккан эмес. 8 апрелдеги интервьюсунда Жаңғырачева минтип айткан. Если каждый сумасшедший человек будет ставить условия, то таких неадекватных людей надо привлекать к каким-то определенным мерам согласно законодательству. Понимаете? Если призывать... Акылынан адашкан ар бир адам шарт кое берсе эмне болот? Андайлар мыйзам чегинде жоопко тартылууга тийиш. Бийлик менен коомго ультиматум койгон андай адамдарга катуу чара көрүш керек. Ансыз деле акыркы айларда адекват эмес адамдар таптакыр чектен чыгып кетишти. Анткени аларды эч ким жазалай албайт деп ишенип алган. Өзүнчө эле бир аламан. Это какой-то шабаш получается. Шабаш. Атамбаев менен анын тарапташтары өлкөдө башаламандык уюштуруп жатканын элдин баары көргөн. Бирок бийликтин жай аракеттенгени жана коомдун кайсы бир бөлүгү түшүнүксүз себептен Атамбаевди колдоп чыкканы андай башаламандыкты ого бетер күчөткөн. Мурдагы президентти жөн гана сабатсыз же акчага сатылгандар эмес, айрым интеллигенттер жана кээ бир маалымат каражаттары дагы менен алардын журналисттери да тымызын колдогон. Жана азыр Атамбаевдин адам өмүрү ыйык деген тарапташтары ал кезде анын мыйзамсыз аракеттеринин баарын жактап, арсар абалдан толук пайдаланып келген. Атамбаев Койташтагы үйүн өзүнчө чепке айлантып, бетон тосмолорун койдуруп, коросуна машинелеп, таш төктүрүп, үйүнүн 3-чү кабатына снайпер жашына отура ала турган кум толтурулган мишөктөрдү жыйдырганда да алар унчуккан эмес. Музейдин директору сыяктуу жогорку кызматтагы адамдын сөзүнө тийишкендер, мамлекет башчысы сыяктуу жогорку кызматтагы адам өлкөдөгү адамдар менен партияларды олду-солду сөгүп, мазактап, мал менен салыштырганда, же саясий оппоненттерин абакка отургузуп, сын айтып койгон журналисттерге сот аркылуу миллиондогон доо коюп жатканда да унчуккан эмес. 17-жылдын март айында өткөн тегерек стол учурунда акылынан тайып бараткан адам бүткүл 6 миллион элди курутуп жатат деп койгон үчүн эле Чолпон Жакупова миллиондогон доого жыгылып, анын үйү камакка алынган. Мира Жаңғырачева дагы эмоцияга берилип, балким кээ бир жерде достордун арасында балким Атамбаев тууралуу катуу сүйлөп коюшу мүмкүн, бирок анын өзүнүн айтымында Курсан Асанов менен ал сүйлөшкөн эмес жана андай сүйлөшүү мүмкүн да эмес болчу. Ошондо саламат калыңыздар.